Жаман иш көз караштан башталат. Тасмасын жылдырып бара жатып харамда токтодуңузбу? Андан ары жылдырасызбы же карай бересизби? Адатта мунун бири эркек бөтөн аялдарды карай баштаганда. Зыяны жок сыяктуу. Бирок кандай карап коюу? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: көз карашы бул шайтандын ууланган жебеси. Эмне үчүн ууланган? Анткени бир карашы кийинкиге алып келет. Бир карашы ой жаратат. Ой каалоо жаратат. Каалоо аракетке жетелейт. Биринчи карашы кокустук, экинчиси тандоо, үчүнчүсү адат. Андан кийин элестер башта калат, фантазия башталат, каалоо күчөйт. Үйлөнгөндөрдө бул жүрөктөгү кыянатка, андан кийин чыныгы кыянатка алып келет. Үйлөнбөгөндөргө зинага, харам мамилелерге. Шайтан чоң күнөөгө дароо чакырбайт. Кичинисинен баштайт. Жөн гана кара, эмне болуптур? Бирок Аллах адамдын жүрөгүнүн кандай иштеrin билет. Ошондуктан ал биринчи кадамды көз карашты тыюу салган. Аллах Куранда мындай дейт: ыймандуу эркектерге өздөрүнүн көз карашын кыскартып, уятын сакташсын деп айтат. Байланышты байкадыңызбы? Алгач көз карашты сакта, калгандары өзүнөн сакталат. Акырында пайгамбардын сөзүн келтирели. Бирөөнүн көз карашы сулуу аялга түшкөндө, ал көз карашын дароо башка жакка бурса, Аллах ыраазы боло турган жакшы иштерди жасоого шыктандырат.